Чоң рахмат, колдойбуз. Менде бир тактоочу момент бар да, ошондо Сокулук районунда Шопоков, анан Кемин и Талас 3 шаар кирип калып атат. 3 шаарга өзгөчө канча бюджет каралып атат? Канча каражат каралып атат, кечиресиз? Талас шаарына 7 миллион евро каралып атат. Шопоков шаарына 3 миллион 600 миң каралып атат. Жана Кемин шаарына 4 миллион 3,5 миллион евро каралып атат. Ошол Сокулук району бүгүнкү күндө абдан мындай ири райондордун бири да. Анан Бишкек шаарын разгрузка кылабыз десек, ошол Бишкектин терегиндеги шаарларга, чоң айыл өкмөттөргө мындай көңүл буруш керек. Так что бул жагын мен колдойм, коллегаларымды чакырып кетет элем, колдоп бериңиздер депчи. Бирок ошол эле убакытта Суранычта Сокулук айыл өкмөтү бар. Сокулуктун так ортосундагы да. Эң эски биздин эми кичинекей шаарча деп койсок туура болот да. Ошонун инфраструктурасы аябай эскирип калды эле. Ушуга 30 жылда эмес, акыркы бир 50 жылда көңүл бурулбаптыр да. Жашаган эл өзүн эми мы как ПГТ сыяктуу эсептейбиз деп, бирок көңүл бурулбайт деп. Ушу пландарда барбы? Мага ушу өткөн жылда кайрылышты эле. Мен улам бюджет караганда суроо берем деп, улам убакыттар болгондо жетишпей калып атам да. Шопоков шаарын айтып атасызбы? Нет, Сокулук айыл өкмөт, Сокулук районунун ичинде. Бул эң эски айыл өкмөттөрдүн бири, мурда эми өздөрүнүн эми как вот городок ПГТ сыяктуу мурда айтылган шаарча эмес эми азыр тамта районного значения Шопоков айтылат. А так айыл өкмөт да, но он как Беловодск в свое время был, да, вот один из крупных, да. Вот вы же помните, түшүнүп атасыз эмне үчүн айтат. Инфраструктурасы ушунчалык эскирип калды. Аякта башка айыл өкмөттөргө караганда этажный үйлөр жок да, аякта именно этажный эски үйлөр бар. Алардын баары бүт эскирип бүттү. Морально устарели, физически устарели. Совет доорунда деген аякка көңүл бурулчу дейт. Анан эски эми өздөрүн шаардыкпыз деп эсептешет да. Алмаз Сүрбекович, уруксат берсеңиз, Элвир Жагабековна, Таза суу мамлекеттик мекемесинин директору Азамат Шадманов. Бизде азыр Всемирный банк менен АБИ менен биргеликте, ичинде ОПЕК, Швейцарский банк, Япония менен макулдашып сүйлөшүү учурунда жүрүп аткан проект бар. Ошол проектте Сокулук району толугу менен каралган, планда бар Сокулук. Сокулук районунда 61 айыл өкмөт бар да. 61 айыл болчу. Азыр эми бириккен менен кыскарды, бирок абдан чоң айыл, көп айыл өкмөт, 20 айыл өкмөттөй. Канча бюджет закладываете? Негизи бул проекттин бюджетин бүгүн азыр айтууга эртерээк го дейм, Элвир Жагабековна. Дегенде ал да кошулуп периодизация этип атат. Негизинен сизге катар тизмесин беребиз, Всемирный банкка киргендерин. Андан тышкары Сокулук районундагы бүгүнкү капиталдык салымдар беренеси аркылуу кылынып аткан айылдар да бар. Аларды атап кетсем болот азыр. Окуйсузбу? Ооба, Гавриловка бул, Кызыл Туу Исмаил Токпай, бул Кызыл Туу айыл аймагындагы и Романовка. Булар республиканский бюджет аркылуу кетип аткандар. Дагы ошондой эле Гостройдун тизмесинде бар. Всемирный банк аркылуу кылына турган айылдын тизмесин мен сизге так жана каражат бөлүнгөн турбайбы, кечиресиз? Булар берде эми Романовка менен Гавриловка ошо курулуш алдында турат, калгандары бүт проектированияга берилет. Только башталат. Да, эми жаңы башталган. Карабайсызбы, кайра эле жанакы так ортосунда болгон Сокулук чыгып кетип атат да. Айылдарды кыдырганда эми айыл өкмөттөр көрүлөт да. Именно вот Сокулук ошол, он как бы, ну они все себя центрально Сокулук айыл өкмөтүн городто эсептешет да. Бирок ошол жакта эң чоң этаж үйлөрдүн баарын караган киши жок, жерлерин караган киши жок, канализациясынын баары эскирип калды. Бир күнү, не дай бог, сел бирдеме жүрсө, там вообще будет полный коллапс. И об этом уже много лет айтылып кетип атат да. Может быть, вы это тоже рассмотрите деп, ошон үчүн мен кайрылып атам да. Сураныч, бул жаңарды, конечно, колдойбуз. Рахмат. Көп жылдан бери күтүлгөн маселелер мына эми чечилип атат. Мен ойлоп атам, эл да ыраазы болот, күтүп атабыз. Бирок именно мен айтылып кеткен маселе боюнча да көңүл буруп коюңуздар. Анан сиз азыр сүйлөгөн, кечиресиз, кимсиз? Таза суу мамлекеттик мекемесинин директору. Каралып атат дедиңиз, Планда бар. Сокулук району, Панфилов району ошол проект камтыган. Ал качан? 25? 2025-тин аягы внутригосударственный процедурага пландаштырып атабыз, 2026 баштайбыз деп турабыз. Бирок грантовый средства нам одобрили, жакында ратификацияга алып киребиз. Буюрса. Хорошо, анда мага ошол маалыматта келгенде берип койсуздарбы, өзүнчө кирип. Бул бир, анан экинчи, мен сизден сурандым элем.
Мурда бюджеттен каражат бөлүнүп, бирок ал каражаттар мамлекеттик чиновниктер катары желип кетип, кийин ошол жерде экинчи жолу ошол айылдарда суу берилбей калган айылдардын тизмеси барбы десем, ушул комитетте келип баары дегенсиздер, урматтуу жетекчилер, айыл чарба министри эме орун басарлар отурасыздар. Беребиз дедиңер, мына 1 ай өттү. уруксат бересизби? Палатадан да сурадым элем, беребиз дедиңер, маалымат бар деди. Анан кайра эле бияктан приходите, завтраками кормите, уходите, уважаемый жетекчилер. Өкмөт өкүлү Асан мырза, вы же свидетель. Жооп бере тургандай барбы? Очундуу бар. суроо берсек, таарынып каласыздар, анан деген жетекчилериңерди чалдыртасыңар да. Эми урушпагыла, бизге таарындыңар деп, биякта деген жеке маселе чечилген жок да. Элвира 100 миң, Жылгабековна. 200 миң, 300 миң, жарым миллион жашаган адамдардын тагдыры чечилип атат да. Ошол боюнча суроону бергенде просто просим вас, дайте информацию как есть. Мен аркаңардан куюн деп, мен укук коргоо органдары эмесмин. Бирок элдин астына чыкканда, мен жооп бере турганда ошол кагазды көтөрүп, мына ушуну тактап бердим деп айта тургандай депутатмын да. Элвира Жылгабековна, бул боюнча уруксат берсеңиз, маалыматты өткөн жумада толугу менен бергенбиз сизге. Анан дагы айтып кетчү нерсе, Через, в смысле, кат жүзүндө бердиңизби? сет аркылуу дагы в твердой форме дагы биздин сотрудниктер Ну, я только сегодня прилетела с командировки. Сейчас я бергенбиз. посмотрю, еще не видела, да? Анан толуктап айтсам, тартылган инвестициялар боюнча 2000 жылдан тарты 2009 жылга чейин 65 миллион 10,4 миллион доллар США тартылган. Андан кийин 2010 жылдан 2024 жылга чейин 576 миллион АКШ доллар акча Сиз тартылган. суроону түшүндүңүзбү? Мен Жок, берген түшүндүм, суроолорду. аны бергенбиз. Мен сизден тартылган инвестицияны, аны маалымат түрүндө хорошо бериңиз. Мен сизден сураганым Кыргызстан боюнча 1400, айыл өкмөт боюнча сууну 30 жылда кайсы айыл өкмөттөргө канча каражат бөлүнүп, ошонун ичинде мисалы бир районду бөлүп бериңиздер. Мен конкретно сураган бир район болчу да. Же бир область бөлүп бериңиздер. Анан ошол областтарда биз эл менен жолукканда айтып атышат. Биздин ушу жергиликтүү суу системасы менен иштеген чиновниктер жеп коюшкан акчаны. Экинчи жолу биз только жанакы проектлер менен иштебесек эле бюджеттен бизге берилбейт экен. Анткени у вас эти деньги расхитили, разворовали деп ошентип эл карапайым элдерге жашаган жарандарга жооп берип атыптырсыңар. А эл айтып атат, бизде эмне күнөө, өзүңөр уурдап туруп, бизди күнөөлүү кылып атасыңар деп. Ошон үчүн мага тизмесин берип коюңуздар деп Берип койдук, сурангам. макул. Рахмат. Рахмат.